Ысык Көл облусунун Каракол шаарынын тургунунун үйүнөн ири өлчөмдөгү баңгизат табылды. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматы билдирди. Кылмышка шектүү жарандын үйүндө тинтүү жүрүп, сарайынан жалпы салмагы 25 килограммдан ашык жапайы кендирдин жыты бар кургатылган өсүмдүк жана желим идишке куюлган суюктук табылып алынган. 49 жаштагы Каракол шаарынын тургуну кылмышка шектелип кармалган. 2020-жылы баңгизаттарына байланыштуу 795 кылмыш иши катталып, күч органдары 4 тонна 943 килограмм баңгизатын алган. 2021-жылы 990 кылмыш катталып, 4 тонна 202 килограмм маңзат алынган. Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө бөлүмүнүн башчысынын орун басары милициянын лейтенанты пара алып кармалды. Маалым болгондо 2020-жылкы жаранга транспорт каражаттарын эксплуатациялоонун эрежелерин бузуу боюнча айып коюлуп, тергөө башталган. Бирок жабырлануучу шектүүгө эч кандай доосу жок экенин билдирген. Тергөөчү ага карабастан ачылган ишти жабуу үчүн айыптуу дээлип жаткан жарандан 50 000 сом пара талап кылып келген. Бул иш боюнча кылмыш жаза кодексинин 343 беренесинин 1-бөлүгү менен иш козголуп, анын негизинде атайын операция уюштурулган. Операциянын жүрүшүндө тергөөчүнүн орун басары 20 000 сомун алып жаткан жеринен колго түштү. Камактагы блогер Батмакан Жолболдуеванын ишин Ош облустук милициясы тергемей болду. Жолболдуеванын иши 15 апрелде Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын Ошко которулган. Батмакан Жолболдуеванын бөгөт чарасы бүгүн шаардык сотто каралат. 49 000ден ашуун катталуучусу бар Батмабат YouTube каналынын автору Жолболдуева Баткендеги ашкана дүкөндөрдүн тазалыгын, товарлардын сактоо мөөнөтүн текшерүү учурундагы видеолорун жарыялап турган. Ал журналист Арзыгүл Галымбетованын байланыштуу камакка алынган. Мындан сырткары ага карата дагы 3 кылмыш иши козголгон. Президент Садыр Жапаров креативдүү экономиканы өнүктүрүү жана Кыргызстандын прогрессивдүү өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Агалык министрлер кабинети белгиленген тартипте креативдүү экономикасын өнүктүрүү концепциясын бекитип, бул багытта атайын парк түзүшү керек. 2022-жылдын 1-октябрына чейин креативдүү индустрияларды өнүктүрүүгө креативдүү индустриялар паркынын, анын башкаруу органдарынын, резиденттердин иштөөсүнө креативдүү индустриялар паркынын режимин түзүүнүн негизги принциптерин аныктаган ченемдик укуктук актылардын топтому иштелип чыгып, жогорку кеңешке мыйзам долбоору сунушталат. Кыргыз-казак чек арасындагы ак тилек өткөрмө бекетинде 21 апрель саат 12:00 карата 67 жүк ташуучу машина турат. Бул тууралуу Кыргызстандын чек ара кызматы кабарлады. Bir күн мурун 180 унаа турганы айтылган. Чалдыбар өткөрмө бекетинде 53, Чоңкапка өткөрмө бекетинде 60 оор жүк ташуучу машина турат. Жүк ташуучу унаалардын топтолуусу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Арзыбек Кожошов менен Казакстандын премьер-министринин орун басары Соода жана интеграция министри Бакыт Султановдун сүйлөшүүсүнөн кийин кыйла азайды деп айтылат маалыматта. Акыркы учурда казак тарап чек арадагы саатына 3-4 унааны өткөрүп келсе, учурда 8-9дан өтүп жатат. 1-20 апрель күндөрү ак тилек өткөрмө бекети аркылуу 4000 оор жүк ташуучу унаа өткөн. Маалыматка ылайык Кыргызстандын Казакстан менен чек арасындагы өткөрүү пункттары штаттык режимде иштеп жатат. Кыргызстандык балбан кыздар Мерим Жуманазарова жана Айпери Медет кызы Монголиянын Улан-Батор шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча Азия чемпионатынын финалына чыгышты. Дүйнөлүк күрөш уюмунун сайтындагы маалыматка таянсак, бүгүн 21 апрелде кыз келиндер күрөшүнөн 50, 55, 59, 68 жана 76 килограмм салмактагы таймаштар айлампа тартибинде өтүп жатат. Кыргызстандан 2 балбан күч сынашты. 68 килограмм салмакта Мерим Жуманазарова жарым финалда монголиялык балбанды 7-2 эсебинде жеңди. Жарым финалга чейин Жуманазарова 2 атааңдашын уткан. Алгач казакстандык Мадина Бакбергенованы 5-0 эсебинде, 2 беттешинде түштүк кореялык Сужин Паркты 10-0 эсебинде жеңип алган. Алдыда финалда казакстандык Мадина Бакбергенова менен кайрадан беттешет. 76 килограмм салмакта Айпери Медет кызы жарым финалда монголиялык балбанды 10-0 эсебинде утуп финалга чыкты.
Кыргызстандык балбан Акжол Махмудов грек-рим күрөшү боюнча дүйнөлүк рейтингде 2 сап өйдөлөдү. Дүйнөлүк күрөш уюмунун рейтингинде Акжол Махмудов грек-рим күрөшү боюнча 77 килограмм салмактагылар арасында 3-чү орунду ээледи. Буга чейин ал 5-чи орунда келе жаткан. Анда жалпы 51.400 упай бар. Ал эми Жоламан Шаршембеков 63.200 упай менен рейтингде 2-чи орунду сактап калды. Башка спортчулар азырынча рейтингдин алдыңкы ондугуна кире элек. Белгилей кетсек, Монголияда өткөн күрөш боюнча Азия чемпионатында Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча курама командасы 3-чү орунду ээледи. Кече грек-рим түрү боюнча мелдеш аяктап, жыйынтыгында Кыргызстан курама командасы 3 алтын жана 3 коло жалпы 6 медаль утту. Муну менен командалык эсепте 148 упай топтоп, 12 өлкөнүн ичинен 3-чү орунду алышты.